Жогорку кештин бүгүнкү жыйынында төрага Чыныбай Турсунбеков сөз алып, кызматынан өз ыктыяры менен кетип жаткандыгын жарыя кылды. 1,5 жыл төрагалык кызматты аркалап, бул убакытта эч кимди оппозиция же позицияга бөлбөгөндүгүн, бардыгына бирдей мамиле кылууга аракет жасагандыгын айтты. Позиция, оппозиция дебей, ушул жерде отурган коллегаларым, сиздердин көпчүлүгүңүздөрдүн чоң ишенимиңиздер менен Жогорку кештин төрагасы болуп иштеп келе жатам. Бирок Чыныбай Турсунбековдун өз ыктыяры менен кетип жаткандыгына көпчүлүк депутаттар түшүнбөй тургандыктарын билдиришти. Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев саясатка келе турган жана кете турган күндөр болорун, бирок алдыда дагы көп саясий күрөштөр тургандыгын айтты. Саясаттын сырткары мен сиз менен көп өндүрүштөрдү курдук, көп жумуш орундарды түздүк. Сиздин мындайчын айтканда адамгерчилигиңиз ар дайыма жогору турат да. Ошондон жазбаңыз, сиз эч качан өкүнбөңүз. Бул саясатта келе турган күн бар экен, кете турган дагы күндөр бар экен. Бирок дагы алда көздөй көп да саясий күрөштөр болот, саясий иш-чаралар болот. Ал жерде дагы ийгиликтер келет, ошондо дагы сүйүнүчтөр келет, жеңиштер келет да. Дагы көп парламенттик шайлоолор бар, президенттик шайлоолор бар. Ошол жерде сиздин потенциалыңызды билип туруп, мен ошол жерде дагы сиз көрсөтө аласыз деп ишенем. Чоң рахмат сизге. Кеттим деп төрдөн түшүп кеткен Чыныбай Турсунбековдун мындай кадамын кесиптештери эртелик кылып, шашылыш чечим катары сыпатташты. Мен ойлоп атам, сизди бирөө кет дедиби депутаттардын арасынан? Же бирөө сизге нааразычылыгын билдирдиби? Сиз кимге таарынып кетип атасыз? Ким менен ишенимиңиз болбой калды? Ачык айтпайсыз анда. КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов партиянын ичинде Чыныбай Турсунбековго эч кандай куугунтук жок экендигин, ал ишенимден чыккан жок, катарыбызда калат деди. Партия ичинде Чыныбай Акунучка эчим ишенимден кеткен жок, Чыныбай Акунуч. Чыныбай Акунучту куугунтуктаган эч ким жок. Чыныбай Акунуч ошондой эле калат биздин катарыбызда. Айрым эл өкүлдөрү премьер-министрлер бат-баттан алмашкан аз келгенсип, эми спикерлер дагы алмаша баштайбы деп нааразычылыктарын билдиришти. Мен ойлойм, мына премьер-министрлер жыл сайын алмашканга аз келгенсип, эми спикерлер дагы ушундай тез алмашып туруш керекпи? Мына бул болсо 6-чакырылышта уже канча 3-чү шайлоо болот. Күн тартиби боюнча депутаттар вице-премьерликке сунушталган Дайыр Кенекеевдин талапкерлигин карашмак эле. Эл өкүлдөрү Чыныбай Турсунбековду узатуу менен алек болуп туруп алышты. Урматтуу депутаттар, эми азамат бири-бири сыйлайлы, биякта эми уланта бериңиз. Андан кийин дагы көп жооптуу. Премьер-министр менен биринчи вице-премьер-министр Ереванда болгондугуна байланыштуу Кенекеевдин талапкерлигин жогорку кеңешке тааныштырууга вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев келген экен. Бирок депутаттар Кенекеевди бир гана өкмөт башчы өзү келип тааныштырышы керек эле деп чыгышты. Вице-премьер келип алып, экинчи вице-премьерди дайындап берилет атат. Бул саясий жагынан да, моралдык жагынан да, юридикалык жагынан да туура эмес. Анда эртең айыл чарбасы министри келет да, Минфинди шайлап бербейсиңерби дейт. Эртең маданият министри келет да, тышкы иштер министрин шайлап бербейсиңерби дейт. Дайыр Кенекеевди мен өзүм тааныштырам деп келген Зилалиев дагы депутаттардын сынына кабылды. Дүйшөн Текшербекович, сиз азыр күч блокко сиз кетип атасыз да, туура? Орун алмашып атасыз. Мына келгениңизге аз эле болду. Биринчи айда эле сиз абдан мындай атактуу кишиге айландыңыз Кыргызстанда. Бул биринчиси Лиглас, экинчиси Баткенге барып алып, ичкен кудуңарга түкүрбөгүлө мамлекеттен айлык алып аткандан кийин бир талапкерди колдошуңуз керек дедиңиз. Жаңы өкмөт келбей атып ушундай чоң катачылыктарга жол берилди. Жогорку кеңеш регламентте так аткарып, өкмөт процедураларды бузбай иштеши керек эле дейт эл өкүлү Мирлан Бакиров. Эми башынан отурганда эле эрге кыйшак отургузбай, түз жаштанка отургузуп койсо, алып кетет да жумушун так. Мындан нары урматтуу келечекте боло турган төрага дагы, төраган орун басарлар дагы регламентти процедураны так сактасак, берилген антты бузуп аткандан кийин өкмөт мүчөлөрү ушул жерде ыйык трибунада берип аткан антты бузуп атат. Калган процедуралар мынча айтканда тебелеп тепселеп кетип атат. Ошоңо жол бербөөгө мен чакырат элем. Өз кезегинде Дайыр Кенекеев жаңы доорго 40 кадам долбоору негизинде иштей тургандыгын айтып, болгон күч аракеттин жумшай тургандыгын билдирди. Эл өкүлдөрү парламентте ант бергенден кийин башкаларга окшоп, эртең эле берген антын унутуп койбой, так иштөөгө чакырып, талапкерлигин колдоп беришти.